Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кумбел көмүргениндеги жагдайды изилдеп чыгыш үчүн мекеме аралык жумушчу комиссия түзүлдү. Анын курамына Транспорт жана жолдор министрлигинин, Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттигинин, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өкүлдөрү, өкмөттүн Ош жана Жалал Абад облус ыйгарым укуктуу өкүлдөрү кирген. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, Кумбел көмүргенинде түзүлгөн кырдаалды изилдөө максатында суунун курамын текшериш үчүн үнгө алынды. Буга чейин Ильязбек Балташев аттуу Facebook колдонуучусу Кумбел келинен чыккан кир суу Зергер дарыясына кошулуп, көмүр аралашып агып жатканын көрсөткөн видео менен бөлүшкөн. Бул дарыя Өзгөн районундагы Токтогул, Алтыбай, Жаңайыл, Кайрат, Аккоргон, Аюу, Зергер айылдары аркылуу өтөт. Кара-Балта шаарындагы мунай иштетүүчү Жунда заводу суюлтулган газды кымбаттаткан үчүн эскертүү алды. Бул тууралуу Азаттыкка монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Шухрат Сабиров билдирди. 2018-жылдын жыйынтыгы менен алып карасак, суюлтулган газдын 80%нан ашыгын ушул завод чыгарып, элди камсыз кылат экен. Анан булар ошондон пайдаланып, базарда бул товардын баасын кескин кымбаттатып жиберишкен. Алар өздөрү мунун себебин чийки заттын кымбаттаганы менен түшүндүрүшкөн. Биз иптеп чыксак, чийки зат 16%га кымбаттаган. Булар болсо суюлтулган газдын баасын 48%га жогору көтөрүп жиберишкен. Буга байланыштуу биз ишканага бир канча жолу эскертүү берип, мыйзамдын чегинде айып пул салдык. Биз булардан бааны мурдагы калыбына келтирбей деп талап кылганбыз. Былтыр жай айларында 28-30 сомго чейин көтөрүлгөн. Азыр арзандаганы байкалып жатат, деди Сабиров. Кыргызстанда суюлтулган газды сатуу боюнча басымдуу позицияны ээлеген үчүн Жунда заводу товардык рынокто үстөмдүк кылган чарбалык субъектилердин мамлекеттик реестрине киргизилди. Бул тизмеге кайсы бир товарды сатууда же тейлөөнүн, кызмат көрсөтүүнүн бир түрүндө 35%нан ашыгын камсыз кылып, үстөмдүк кылган ишканалар кирет. Тизмеге киргизилген ишканаларды монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик өзгөчө көзөмөлгө алып турат. Жунда заводу жылына 800 000 тонна мунайды кайра иштетүүгө ыңгайлашкан. Анын негиздөөчүсү кытайлык China Petrol Junda компаниясы заводду курууга $300 миллион инвестиция жумшаган. Завод 2013-жылы ишке берилип, бир жылдан кийин аз убакытка өндүрүш токтотулган. Андан кийин 2016-жылда компанияга козголгон кылмыш ишине байланыштуу убактылуу токтоп, кийин кайра жанданган. Акыркы жолу былтыр 6-ноябрда иши убактылуу токтоп, кийин кайра 29-ноябрда ишин уланткан. Суюлтулган газ бул кадимки эле көгүл отундун муздатуу жолу менен 600 эсе кичирейтилген түрү. Ал адатта газ баллон же башка каражаттар менен ташылып сатылат. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматты камактагы саясатчы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевден ырайым суроо боюнча президентке арыз жазууну талап кылып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын адвокаты Таалайгүл Токтокунова билдирди. ЖАМКтын башчысы баш болуп Өмүрбек Чиркешевичке келишти. Алар Роза Исаковна менен 6 фракция лидери Текебаевге ырайым берүү тууралуу кайрылуусун президенттик аппарат бизге жибериптир. Биз да сиздин ырайым суроо укугуңуз бар экенин айтып коелу дегенбизди айтышты. Тырнакчанын ичинде бааласак, алар ырайым суроо боюнча арызга Текебаев өзү кол коюп, суранышын талап кылып жатышат. Кайрылыңыз деп талап кылган эле нерсе да. Текебаев Роза Исаковна жана фракция лидерлерине ыраазычылык билдирип, алардын кайрылуусун тарыхый документ экенин айтып, бирок ырайым суроодон баш тарткан позициясында калды. Ал акталып чыгам деген ойдо гана турат. Мыйзам боюнча президент бирөөгө ырайым береби, бербейби, ал кишинин макулдугу жок эле чечим кабыл алса болот. Баш мыйзам боюнча президент эч кимдин көз каранды эмес, эч кимдин алдында актанууга да укугу жок. Бул жерде кеп анын өзүнүн саясий эркинде гана калат. Бул жерде азыр ЖАМК Текебаев ырайым суроодон баш тартты дейт да президенттик аппаратка кат жазат. Анан алар кайра эле мурдагы өзү ырайым суроодон баш тартты деген жыйынтыгын чыгаргысы келип жатат, деди Токтокунова. ЖАМКтын басма сөз катчысы Эланора Сабатарова болсо Токтокунованын айткандарын төгүндөп, мекеме жетекчиси Таалайбек Жапаров Текебаевга кирбегенин, ырайым маселеси боюнча сүйлөшмөгөнүн билдирди. Декабрында экс-президент Роза Отунбаева мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго кайрылып, Текебаевга ырайым берүүнү өтүнгөн. Ал мунапыстын жалпы принциптери жана ырайым берүү жөнүндө мыйзамдын беренесине таянып, мамлекет башчысы соттолуучу өзү кайрылбаса да, эмгектери же башка жөндүү себептер болсо ырайым бере ала турганын белгилеген.